Саламатсызбы. Мен Жалбат колледжинин педагогика бөлүмүнүн социалдык иш адистигинин СРК 2019 тайпасынын студенти Оморбекова Мерим. Өз алдынча ишим. Компьютердик сабаттуулук предмети боюнча окутуучу Маманова Буйсадат Аттокуровна. Бүгүнкү тема — браузерлердин түрлөрү. Мен бүгүнкү темадан браузерлердин түрлөрү жөнүндө маалымат ала алдым. Браузерлер — бул интернет тармагындагы маалыматты жеңил көрүүгө мүмкүнчүлүк тутуп берилген программа. Кардарларга керектүү маалыматты форматына карабай берүү үчүн атайын браузерлер — интернет барактарын иликтөөчү программа иштелип чыккан. Эң популярдуу браузер — Google Chrome, Internet Explorer, Opera жана башка браузерлер. Opera Software компаниясына жаралган эң сапаттуу жана көп тармактуу браузерлердин бири. Алгач ал 1994-жылы норвегиялык Telenor компаниясынын окумуштуулары тарабынан иштелип чыгып, 1995-жылдан тарта браузерлердин эң алгачкы версиясынын авторлору түзгөн Opera Software компаниясына таандык. Анын башка айырмачылыгы болуп, бир терезедеги көп барактуу интерфейсти ачуу мүмкүнчүлүгү эсептелчү. Учурдагы бул ыңгайлуулукту башка браузерлер да колдонуп келет. Мындан сырткары аталган браузерге виджеттер топтому, торрент жана жай кошулууну трафиктик ысы жолу менен тездетүүчү программалар орнотулган. Жылдары технологиянын өнүгүшү менен интернет дүйнөсүнө уюлдук телефон аркылуу кирип, маалыматтарды алуу ыңгайлуу жана актуалдуу болуп калган. Муну байкаган ири компаниялар атайын телефондорго орнотулуучу браузерлерди иштеп чыгышып, өзлөрүнүн популярдуулугун арттырууда. Учурда жогоруда айтылган 4 браузердин экөөндө Firefox, Opera телефондорго ылайыкташкан версиялары иштейт. Кийинки биздин браузер Google Chrome. Google Chrome бул Google компаниясына таандык, колдонуучулардын назарына сунулган жаңы браузер. Браузер менен колдонуу үчүн атайын билимдин да кереги жок. Бардыгы оңой жана түшүнүктүү. Алгач Chrome Windows системасына гана ылайыкташтырылып чыгарылган. Кийин 2009-жылдан декабрына тарта Linux жана Mac OS X системаларында ылайыкташтырылган. Дүйнөдө Google Chrome өндүрүшү, тездиги жана сапаты боюнча Opera менен тең тайлашып келет. Учурдагы популярдуулугу боюнча 3-орунда турат. Биздин кийинки браузер Windows Internet Explorer. Microsoft корпорациясы тарабынан 1995-жылдан бери чыгарылып келе жаткан Windows деп аталган операциондук системанын түзүлүшүнүн орнотулган браузер. 1990-жылдан баштап 2002-2003-жылдары аралыгында эң көп колдонулган веб-браузерлер болуп эсептелинет. Бирок соңку жылдары колдонуучулардын сүйүүсү башка жаңы жана күчтүү Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera сыяктуу браузерлерге ооп, Internet Explorer өзүнүн атактуулугун жоготуп келет. Учурда интерфейси жаңыланган, мүмкүнчүлүктөрү жогорулатылган Internet Explorer 9-версиясын колдонууга чыкты. Соңку браузер Mozilla Firefox. Англис тилинен которгондо жалындуу түлкү, эң ийкемдүү, кеңири түзөтүү мүмкүнчүлүктөрүнө ээ, популярдуулугу боюнча дүйнөдө 2-орунда турган интернет браузер. Алгач Phoenix деген аталышта чыгып, кийин Firebird, Firefox болуп өзгөртүлгөн. Firefox менен колдонуучу браузердин сырткы көрүнүшүн жана кызматтарын өзүнө жаккандай кылып өзгөртүп алса болот. Браузер географиялык текшерүүчү, издөө системасы жана жүктөө менеджер сыяктуу майда, бирок керектүү кызматтар орнотулган. Ушун менен менин өз алдынча ишим аяктады. Мен бул темада браузерлердин түрлөрү жөнүндө маалымат ала алдым. Менин өз алдынча ишиме көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.